Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly туғандар. Ibn Атойла Сакандари рахматуллах алейхи таандык Хикамул Атоия, Атоияның данышман сөздөрү аттуу эмгегинен өткөндө кириш сөз окулду. Мухаммад Саид Рамазан Бути рахимахуллахнын берген 4 томдук шархы менен, түшүндүрмөсү менен Bismillah деп биринчи хикматтан баштайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur rajai inda wujudiz zalal. Амалга деген адам жакшы амалдарды кылат да. Ошону менен бейишти үмүт кыла тургандай, ошону менен Алланын кечирүүнү үмүт кыла тургандай, же өзүнө, же элге, же үммөткө пайдалуу жакшы бир амалдарды кылат. Ошол амалга таянып алгандын аламаттарынын бири жаза басып ката кетиргенде үмүттүн азайып калуусу дейт. Амалга таянгандын аламатынын бири жаза басып ката кетиргенде үмүттүн азайып калуусу дейт. Демек, шариятта амалга таянуу бул макталынабы же жектелинеби? Амалга таянуу деген түшүнүктүү эле болуп атат да. Амал ар түрдүү болушу мүмкүн. Намаз өзүнчө бир амал, орозо, зекет, садака, амал, миңдеген амалдар бар да, иш-аракеттер. Ошол амалга таянуу шариятта жактырылабы же жактырылбайбы? Ибн Атойла айтат: Аллах Таала сенден ыраазы болуусунда жана сага сыйлыктарды убада кылган да. Мисалы, намаз окусаң, орозо кармасаң, зекет берсең, түрлүү кандай иш-аракеттерди кылсаң, Кудай Таала бейишти убада кылган, сыйлыкты убада кылган, ыраазычылыгын убада кылган. Ошол Кудай Тааланын ыраазычылыгына, анын сыйлыктарына жетүүдө ошол амалыңа таянып албагын. Тескерисинче, Алла Тааланын мээримдүүлүгүнө, анын айкөлдүгүнө жана берешендүүлүгүнө таянгын дейт. Миң амал кылсаң дагы, машалла, мен антип койгом, мен тигинтип койгом, мен өткөрүп койгом, мен орозо кармап койгом, мен антип койгом, мен мынтип койгом деп ошол амалың менен анан Алла Тааланын ыраазычылыгын, анан бейишин үмүт кылбай, анын бардыгы бир тең, Алла Тааланын мээрими, айкөлдүгү бир тең. Алланын айкөлдүгү болбосо анын баары эчтеке эмес деп, ошол Алланын сага ыраазы болуусунда жана анын бейишин үмүт кылууңда Алланын мээримине, анын айкөлдүгүнө, анын берешендүүлүгүнө таянгын деп атат. Буга далил барбы? Бул хикматты Ибн Атойла каяктан алды десе, ооба, бул Имам Бухари риваят кылган жана башка сахих хадистерде риваят кылынган хадис. Аны пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Ла юдхила ахадакум аль-джанната амалуху." Силердин эч бирөөңөрдү бейишке амалы киргизе албайт. Десе сахабалар: "Я Расулалла, вала анта я Расулалла." Сизди дагыбы дегенде пайгамбарыбыз: "Вала ана." Мени дагы. "Илля ятагаммадани Аллаху би рахматихи." Алла Таала мени мээримине албаса эле, мээримине, ырайымына эле чулгабаса эле, мени дагы, менин амалым бейишке киргизе албайт дейт. Пайгамбардын орозосу, пайгамбардын намазы, пайгамбарыбыздын дааваты, пайгамбарыбыздын мээнети, эч нерсеси Алла Тааланын мээрими болбосо, пайгамбарыбызды бейишке киргизе албайт экен. Демек, амал бул бейишке кириш үчүн төлөнгөн нарк, баа эмес. Мындай болгон соң, эгер сен итаат кылууга, Кудай Таалага баш ийүүгө мүмкүндүк ала турган болсоң, анда Кудай Тааланын ыраазычылыгын үмүт кыл, анын артынан анын сыйлыгын үмүт кыл, Алланын айкөлдүгүнө, анын кечиримдүүлүгүнө, берешендүүлүгүнө таянып, ошого үмүт кылып, Алланын ыраазычылыгын жана бейишин үмүт кыл. Кылып аткан, Кудайым сага тоофик берип койгон амалыңа таянып үмүт кылба дейт. Демек, ушул жерде айтып жатат, амалга таянып алгандыгыңа
далилдердин эң көрүнүктүүсү, амалга таянып алганга бир канча далилдер бар экен. Мисалы, биякта китепте айтпай эле, өзүм сөз менен айтайын. Мисалы, милдет кылуусу мүмкүн. Милдет кылса да, демек бул амалга таянып алгандын белгиси да. Мисалы, мен бирөөгө мен сага өткөрүп койбодум белем, мен сага бербедим белем, антпедим белем, мен сага жакшылык кылбадым белем деп мен ага милдет кылып атсам, демек ошол убагында кылган жакшылыгымды мен өзүм кылгандай айтып атам да. Эгерде бул ал жакшылыкты Кудайым кылдырткан, Кудайым ошого мага илхам салган, ошого Кудайым мага күч кубат, энергия берген, анан мен ошого жөн эле ортомчу болгонмун деген сезим болгондо, ошол амалыма таянбаганда мен аны милдет кылбайт болчумун да. Анын сыңарында ошол амалга таянып алгандын далилдери көп экен. Ошол эң көрүнүктүү далили бул жаза басып ката кетиргенде, күнөө иштерди кылып алганда Алланын мээриминен, кечириминен, сыйлыгынан үмүтүң үзүлүп калат экен, же азайып калат экен да. Бул далил болот экен, сен амалыңа таянып атасың, Аллахтын мээримине таянбай аткандыгыңа. Демек, бул деген сөз эмнени айтат? Качан сен Кудай Тааланын берешендүүлүгүн жана сага сыйлыктарды берүүсүн үмүт кылып турган чагыңда, ошол убакытта ошол амалыңа таянгансың дейт. Качан сен амалың азайганда, күнөөлөрүң көбөйгөндө, бул үмүтүң жок болуп кетет дейт. Амалың жакшы болуп турганда, итаат кылып турганыңда, сооп иштерди кылып турганыңда, Кудай Тааланын мээримин үмүт кыласың, кечиримин үмүт кыласың, бейишин үмүт кыласың. Анан баягы амалдарың супсак болуп, күнөөлөрүң көбөйгөндө, баягы үмүтүң жоголуп кетсе дейт. Бул уже далил дейт. Сен амалыңа таянып жүргөнсүң дейт. Мына ушул өлчөм дейт. Далалат кылуучу сен амалыңа таянасың, Алла Тааланын айкөлдүгүнө жана анын берешендүүлүгүнө таянбайт экендигиңе. Ибн Атоила Сакандаридин хикматынын кыскача мааниси мына ушуну туюндуруп жатат дейт. Демек, бул хикматтын данышман сөздүн акыйдадагы терең мааниси бар. Ошондой эле адеп ахлак, тарбият жагында дагы терең мааниси бар. Аларды иншалла биз азыр баяндап өтөбүз. Буга чейин дагы баяндап өткөнбүз. Хикамул Атоиянын китепчеси негизинен 3 теманын алкагында айланат. Бири таухидтин огунда айланат. Экинчиси хикматтары, адеп ахлактын огунда айланат. Үчүнчүсү болсо ошол мусулмандын жүрүм туруму жана нафсисин жаман илдеттерден арылоо, тазалоонун тегерегинде, яғни тазкиятун нафс, жүрөктү жаман илдеттерден тазалоонун тегерегинде айланат. Демек, таухид, адеп ахлак жана жүрөктү арылоо, жүрөктү илдеттерден тазалоо, ушул 3 теманын негизинде айланат дейт да бул хикмат. Анан бул хикматка байланыштуу акыйдалык мааниси жагын чечмелей турган болсок, анда Жаухаратут Таухид деген акыйда боюнча ислам аламындагы кулаш жаган бир китеп бар дейт. Жаухаратут Таухид, аны Ибрахим Ал-Лаккони деген мисирлик, египеттик аалым жазган. Биздин Григориан календары менен 1555-жылы төрөлүп, 1631-жылы кайтыш болгон. Ошонун ислам аламында Жаухаратут Таухид деген акыйда китеби бар. Ошол китебинде айтат дейт: "Файюсибна фаби махдил фадл". Эгер Аллах бизге бейиш берсе, бейиш менен бизди сыйласа, анда таза мах деген 100% бир кичинекей чаңчалык дагы биздин үлүшүбүз аралашпастан Алланын айкөлдүгү менен ал бизге бейишти берген болот дейт. Эгер Аллах бизди азаптай турган болсо, Кудай сактасын, тозокко киргизе турган болсо, анда Алла Таала 100% өзүнүн адилеттүүлүгү менен бизди тозокко киргизген болот дейт да. Демек, бул акыйда менен ар бир мусулман инсан жуурулуш керек болгон акыйда. Ушунун негизинде салафу солихиндар тарбияланып, чоңоюп өскөн дейт. Анда кимдир бир айтышы мүмкүн дейт: бирок мындай сырттан караганда сен ошол
ээ болгон сыйлык, ал ээ болгон сыйлыгың 5те, бул ошол дүйнөдө кылган солих амал үчүн болуп жаткандай болуп атат го сырттан караганда деп бирөө айта турган болсо, жооп мындай дейт. Эгерде биз ойлоно турган болсок, жакшылап дыккат назар сала турган болсок, пенде менен эгесинин ортосундагы алака байланышка, анда сен айткандай эмес, мындай эмес экендигин биз билебиз дейт. Сенин Алла Таала мени амалым менен бейишке киргизет деген сөзүңдүн мааниси эмне дейт? Алла Таала мени амалы менен бейишке киргизет. Алла Таала мени амалы менен сыйлайт деген сөзүңдүн мааниси кандай болуп калат? Бул сөзүңдүн мааниси Алла Таала бейишке нарк баа коюп койгон. Бейиштин наркы, баасы бар. Бирок ал бейиштин наркы дүйнөдө биз түшүнгөндөй алтын, күмүш, доллардан турбайт. Анын наркы ибадат, итаат, арам нерселерден алыс болуш. Эгерде биз итааттарды эгерде сен итааттарды кылсаң, тыюулардан тыйылсаң, анда сен ошол бейиштин наркын, баасын төлөгөн болосуң. Ошентип сен ошол сатып ала турган товарыңа акчасын берип, акылуу чыккан болосуң дегенди туюндурат дейт бул сөзүң. Анан мен кылган амалым себептүү гана бейишке ээ боломун деген сөзүңдүн мааниси дейт. Акыйкатта ушундайбы дейт. Кудай Таала сенден талап кылган буйруктарды аткарганда, сен чындап эле ошол бейишке акылуу чыгасыңбы? Өзүңдүн маңдай териң менен тапкан акчаң менен бейишти сатып алган болосуңбу? Коодум эле дүйнөлүк жашоодо белгилүү бир өлчөмдөгү жерди, баланча квадрат метрди өзүң маңдай териң менен акча табып, аны сатып алып, баягы жердин ээсинен, анан баягы үйдүн ээсинен же жердин ээсинен мен сага өз мүлкүмөн акчамды төлөдүм. Давай, бу үйдү бошотуп берип кой, чык, оокаттарыңды алып кет. Бу жердеги ызычуулардын баарын ал, мен бияка эртеңден баштап үй салып баштайм, бошотуп кой. Дегидей, сен Кудай Таалага ушундай бир өзүңдүн мүлкүңдөгү бир акчаны сунуп, анан давай бейишиңди бер, мен акылуу болдум дегидей пенде менен болгон ушул алака байланышыңды Кудай Таала менен болгон алака байланышка сен салыштыра аласыңбы дейт. Бул деген пенденин пенде менен болгон алака байланышы ушундай. Ал эми Кудай Таала сага милдет болгон итааттарды, буйруктарды сага бергенде, жана өзү тыйган арам нерселерден сени тыйганда, Алла Таала сага ошол важиптерди аткарганга күч кубат берет. Алла берген күч кубат менен ошол милдеттерди аткарасың. Алла берген күч кубат менен ошол арамдардан тыйыласың. Бул жерде пенде менен Алланын ортосундагы мамиле алып сатып алууда, договор түзүп, алака байланыш кылып, асма менен жерде чоң айырма бар дейт. Ошол сен окуп аткан намазга сага күч кубат берген ким? Аллах. Орозага кармап атасың, ага күч кубат берген ким? Аллах. Көкүрөгүңдү ыйманга ачкан ким? Мунун баардыгы Аллах эмеспи? Алла Таала Кур'ан-ы Каримде астагиду билла, ямуннуна алейка ан асламу кул ла тамунна алейя исламакум балиллаху ямунну алейкум ан хадакум лил иман. Ал чөлдүк жаңыдан мусулман болгон арабтар сага келип алып, эй сүйүктүм Мухаммад алейхиссалату вассалам, милдет кылышат. Биз мусулман болдук. Давай, олжодогу акчалардан бизге бер. Биз мусулман болбодукпу? Деп сага келип алып, исламын колко кылышат. Жок, андай эмес. Силер исламыңар менен Аллахка, пайгамбарга милдет кылбагыла. Исламыңарды Аллахка колко кылбагыла. Тескерисинче, Аллах силерге милдет кылат, силерди ыйманга жолдоп койгон үчүн дейт. Демек, бул жерде эч качан пенде Кудай Таалага милдет кыла албайт. Аллах гана пенделерге милдет кыла алат. Пенденин пендеге милдет кылуусу бул жектелет. Бирок Алла Тааланын пендесине милдет кылуусу бул өтө сүйүктүү нерсе. Мисалы Алла Таала айтат:
Huvallazi khalaqa lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Ал зат Аллах, ал ошол зат силерге асмандардагы жана жердеги нерселерди силер үчүн жаратып койгон зат деп Кудай милдет кылып атат. Бул сүйүктүү нерсе, көркөм нерсе да, наоборот. Демек, бул жерде пенденин пенде менен болгон алака байланышында, анан пенденин Аллах менен болгон алака байланышынын экөөнүн ортосунда чоң бир айырма бар. Сага ыйманды сүйүктүү көргөзгөн ким? Сага капырлыкты, күнөөнү жана уят нерселерди жек көргөзгөн ким? Ал Аллах Таала эмеспи? Сенин көкүрөгүңдү исламга ачкан жана Аллахтын үйлөрүнөн болгон үйлөргө алып келген жана жамаат менен намаз окуп турган ким? Аллах эмеспи? Ошол жерге келип баяндарды, сабактарды уктуруп, натыйжада аны менен өзүнө сени жакындаткан ал Аллах эмеспи дейт. Демек, сага кыялданып, сенин фантазияңда чагылып жаткан нерсе, кайсыл нерсе? Бул итаатым, менин амалдарым, бул бейиштин наркы, бейиштин баасы. Мен ошол итаатты кылдымбы, болду, мен бейиштин акчасын төлөгөн боломун дагы, анан мен ошо менен амалым менен бейишке чыккан болом деген салыштырууң, жанакы кудум эле бул дүйнөдө бирөө менен жерин сатып алып, анан акчанын төлөп, ага болдум дегендей салыштырууң, бул ажырым ортодо чоң болгон, мүмкүн эмес болгон салыштыруу дейт. Антип пенделерге болгон алака байланышыңа Кудай Таалага болгон алака байланышты салыштыра көрбө дейт. Бул такыр чоң жаңылыштык дейт. Демек, فلا يجوز أن تتصور أنك تستحق الجنة جنة الله سبحانه وتعالى وثوابه لأن قد قدمت له ما قد طلب. Демек, мынтип элестетүү сага жайыз эмес дейт. Мынау сөзүмө жакшылап көңүл буруп кой, өтө дыккат айтылып аткан сөзгө жакшылап көңүл буруп кой дейт. Мынтип элестетүүң да уруксат эмес дейт. Ал кантип элестетүү? Кудай Тааланын бейишине, Кудай Тааланын сыйлыгына мен өткөрүп койгон, яни намазын окуп өткөрүп койдум, орозомду тутуп өткөрүп койдум. Ошол Кудайым менден талап кылган нерсени аткарып коюш менен мен ошон үчүн бейишке болуп калдым деп ойлой көрбө дейт. Жакшылап көңүл бур, ойлой көрбө дейт, ойлоп да көрбө дейт. Бул туура эмес дейт. Эгерде мынтип ойлой турган болсоң, бул коркунучтуу ширктин бир түрү болуп калат дейт. Коркунучтуу ширикке түшүп калган болосуң дейт. Мен амалым менен бейишке акылуу болуп койдум десең. Эмнеге? Анткени себеби мындай этикатың муну туюндурат. Сен ыйман келтирип ишенип жатасың, окуп аткан намазың сенин жеке өзүңдүн кудураңдан чыгып атат. Сен өзүңдө мустакил, эгемендүү бир кудурет бар. Ал кудуретке сен өзүң болгонсуң, өзүң сатып алгансың, өзүң болбосуң, аны сага Аллах берген эмес. Мен өзүмдүн затымда Кудай Таалага таандык болбогон, Кудайым берген эмес. Өзүмдүн затымда өзүнөн өзү эле ээлик болгон мендеги мустакил, эгемендүү бир кудура, күч-куят бар. Ошол күч-кудуретим менен мен намазды окудум. Анан ошонун менен мен Кудай Таалага жакшылык кылдым. Кудай Таала канчалаган итааттарды кылып атам, ошонун баардыгы менин өзүмдүн жеке менчик кыймылым менен болуп атат. Мен өзүм жеке менчик энергиямды, жеке менчик күч-кубатымды сарптап ошонун баардыгын кылып атамын дегенди туюндурат дейт. Анан дегеле ошол менин турпатым, мен өзүмдүн жеке мүлкүм, менин кудуретим өзүмдүн затымдан чыгып жатат. Бул кудурет мага секунд сайын, көз ирмем сайын Аллах тараптан берилген жок. Мен өзүмдүн затымда оргуштап чыгып турган эгемендүү бир кудуретим бар дегенди туюндурат дейт. Акыйдада билебиз да, Алла Таала биздин кыймыл аракетибизди секунд сайын Аллах өзү жаратып турат. Секунд сайын бизге көрүү кудуретин Кудайым жаратып турат. Секунд сайын, секундтан да аз эмне бар? Ошон убакыт сайын Кудай Таала бизге угуу кудуретин жаратып турат. Демек, ошол амалым, мен өзүм эймин, амалымдын, действиямдын кожоюну мен өзүммүн. Кудуретимди өзүм жаратып жатам, өзүм пайда кылып жатам. Жараткандын бул мен кылып аткан ишиме эч кандай байланышы жок дегенди туюндурат дейт.
إذن فكأنك فيما تتخيل قدمت له هذه الطاعات على طبق وقلت ها هي هذه أوامرك قد أنجزتها كما демек мына огудай сен мага буйруктарды бердиң эле, тыюлардан тыйдың эле, ал болсо бейиштин баркы наркы болуп эсептелет. Сен бейишке баа койгонсуң, нарк койгонсуң, арамдан тыйылуу, буйруктарды аткаруу дегенсиң. Ошол арамыңдан тыйылып, буйругуңду аткарып койдум. Өзүмдүн жеке менчигимдеги эгемендүү бир кудуретим менен аткарып койдум. Демек, ардыгы убада кылган бейишиңди мага бер дегенди туюндурат дейт да. Ошентип бул амалың Кудай Таала менен болгон соодалашуу амалы болуп калат. Мен сага бейиштин баасын сурагасың, ал амал дегенсиң, мына амалды аткардым, берип койдум. Демек, менин акым ошол берген акчамдын ордунда бейишти сураш дегенди туюндурат дейт. Хал хаза хуа мантикун ма байнал абди ва раббихи, ушундай поступок, ушундай мамиле, ушундай ой, ушундай сезим, туюм пенде менен Аллахтын ортосунда болуусу бул логикага сыябы дейт. Логикага сыйбайт да булчу. Айна анта изан мин вaqi ubudiyyatika lillah. Эми мынте турган болсоң, сен Аллах Таалага болгон кулчулдугуңдун реалдуулугунан качып кеткен болосуң дейт. Мындай биз туруш турпатыбыз менен өзүбүздүн денебиз Кудай Таалага кул экендигин илимий түрдө далилдеп турат да. Яни илимий түрдө мынау денени биз өзүбүз жаратып алган эмеспиз. Жана илимий түрдө бул денедеги миллиондогон процесстерди биз башкарбай элебиз. Демек, денени биз жаратпагандан кийин, андагы татаал миллиондогон процесстерди биз ишке ашырбагандан кийин, туруш турпатыбыз эле Кудай Тааланын менчиги, анын мүлкү экендигин айтып турат. Сен ошол нерсе каякта калат дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабаларына үйрөткөн ыйык сөз каякта калат дейт. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Аллах болбосо эч бир жакшылыкты кылганга да күч кубат жок. Алла Тааланын жардамы болбосо эч бир жамандыктан кутулууга да күч кубат жок деген пайгамбарыбыз сахабаларына какшап кайра үйрөткөн бейиштин казыналарынан болгон Кур'ан-ы Каримде айтылган ушул ыйык сөздөн сен каякта калдың? Бул сөз каякта калып кетти дейт, анте турган болсоң дейт. Жана ошондой эле Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айткан Ахлу сунна вал жамаатты чагылдырган Ашария жана Матуридия акыйдасында пенденин амалдарын ким жаратат? Аллах жаратат. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Аллаху халакакум ва ма таамалун. Аллах силерди жараткан жана силердин кылып аткан иш-аракет, действия, процесстериңерди дагы жаратат деген аяттан сен каякта калып кетесиң анте турган болсоң дейт. Демек, качан мен Алла Таалага тилим менен мактоо айтканда, Алла Таалага ошол мактоонун артынан кайра шүгүр келтирүү милдет болот. Аллага мактоо айтууга Кудай мага мүмкүнчүлүк бергендиги үчүн дейт. Эгерде мен түн ичинде тахажжуд намазга туруп, Кудай үчүн намаз окуп, аны мактап, Кудай алдында кулчулук кыла турган болсом, анда да кайра эле Кудай Таалага мактоо айтышым керек болот. Ошого мага күч кубат берген үчүн. Эгерде Алла Таала менен жакшы көрбөгөндө, Кудай Таала мени камкордугуна албаганда, мага болгон мээрими болбогондо, анда мен уйкуну катырып аткан болмокмун дейт. Уйкунун терең көлүндө чөгүп жаткан болмокмун дейт. Алла Таала өз алдында туруп кулчулук кылууга мага мүмкүнчүлүк бербейт эле. Мен буга чейин дагы силерге Солиха бир кыздын окуясын айтып бергенмин. Ал бир үй бүлөгө кызмат кылат эле. Түндөрдүн биринде ошол үйдүн кожоюну тахажжудта баягы кыздын үйдүн бир бурчуна отуруп алып, Кудай Таалага жалбарып, саждада мындай деп дуа кылып атканды угуп калган. Аллахумма инни асалука би хуббика ли ан тусидани. О жараткан Алла, сенин мага болгон сүйүүңдүн урматына мени бактылуу кылууңду сураймын. Мага амандык берүүңдү сураймын. Мага сый-урмат берүүңдү сураймын. Жана башка деп дуасын кылып аткан болот. Үй ээси бул күңдүн бул дуасын угуп аябай жини келет. Бул кыз
өтө бир чоң сөздү айтып койду. Туура эмес, адепсиз бир сөздү сүйлөп кой дейт дагы. Баягы намаз окуп бүткөнүн күтүп турат дагы. Намазынан бошоп салам берип чыккандан кийин кожоюн баягы кызга: "Эй, бул Кудай Таалага болгон эмне деген адепсиздик? Сен, о Аллах, менин сага болгон сүйүүмдүн урматына деп сурабайсыңбы? Сенин мага болгон сүйүүңдүн урматына деп сен эмне өзүңө кепилдик кылып алдың, гарантия кылып алдың Кудай Таала сени сүйөт экендигиңе? Каяктан билесиң? Чечим чыгарып алыпсың го, Кудай мени сүйөт деп. Анан артынан Аллахым мага болгон сүйүүң урматына деп. Кайсы кепилдиңе мынтип атасың? Эмне дегениң бул? Антип айтпа. О Алла, менин сага болгон сүйүүмдүн урматына деп анан дуба кылбайсыңбы десе, баягыс: "О кожоюн, эгерде Аллах мени жакшы көрбөгөндө, бул саатта мени ойготуп, алдында жалбарып дуба кылууга мүмкүнчүлүк бербейт эле. Кудай мени сүйбөгөндө мындай кылдыртпайт эле. Кудай мени сүйбөгөндө тилиме мактоо сөзүн салбайт эле" деп жооп берген экен да. Башка бир китептерден окуп калабыз, бул кыз өлүп калат анан, "О Аллах, мени менен сенин ортоңдогу сыр ачылып калды." Анан өлүп калат баягы жерден чыдай албайчы. Урматтуу бир туугандар, ушул жерден көрүп көңүл буруп коюңуздар. Хада хуа таухид аллади янбаган ястабига би куллун минда. Ар бир мусулман адам жуурулушу керек болгон таухид мына ушул дейт. Анан сен кантип Аллах Таалага намазың менен Кудай Таалага милдет кыласың? Болбосо ошол намаз окуганга мүмкүнчүлүктү сага берген кайрылы ошол Алла Таала. Демек, Жаухараты таухид деген акыйда китебинин автору Ибрахим ал-Лаккони рахматулла алей айткысы келген акыйданын өзөгү, жалпы акыйда уламалар айткан нерсенин өзөгү эмне? Фаюсибна фаби махдил фадл. Эгер Кудайым бизди бейиш менен сыйласа, анда 100% анын айкөлдүгү менен дейт. Биздин деле бир катышыбыз жок дейт. Эгер юазиб фаби махдил адл. Эгер Кудайым бизди тозок менен жазалай турган болсо, анда дагы бир адилетсиздик болгон жок, 100% анын адилеттүүлүгү менен болду. Мына ушул жалпы кара жыштык мусулман аалымдарынын акыйдадагы нерсеси ушул. Ар бир мусулман ушул акыйда менен жуурулушуш керек. Анан бул жерде суроо бериптир, аны эмкиде уланталы, анда кимдир бирөө мындай деп суроо бериши мүмкүн да. Анда Курандагы бул амал аят кандай болуп калат? Астайду билла, удхулул жанната бима кунтум таамалун. Кылган амалдарыңар себептүү бейишке киргиле деген аят турат. Бияга кандай болуп калды анда? Мына сырттан караганда амалыңар менен бейишке киресиңер дегендей бир картинка жаралып атат. Бияга кандай болуп калды деп суроо бере турган болсоң, анын жообу мындайча дейт. Ал эмки сабакта уланат иншалла. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Алла разы болсун.